Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү темабыз Direct and Indirect Speech. Тике сөз жана кыйыр сөз. Direct жана Indirect Speech бирөөнүн айткан сөзүн же оюн башка бирөөнө айтып берүүдө колдонулат. Мисалы, I like the color of your dress. Мага сенин көйнөгүңдүн өңү жагат. Ушул сүйлөмдү кантип үчүнчү кишиге айтып беребиз? Birinci жолу бул direct speech, тике сөз. Мисалы, Alex said, I like the color of your dress. Alex, мага сенин көйнөгүңдүн өңү жагат деди. Alex айтты, Alex said. Alex айтты деген сүйлөмдү кошуп, Alex'in айткан сөздөрүн өзгөрүүсүз сөзмө сөз жеткиздик. Анын сөздөрүн тырмакчага алдык. Демек, бул тике сөз, direct speech, мындай сүйлөмдөр жазуу түрүндө көп кездешет. Ал эми ооз эки сүйлөгөндө көбүнчө бирөөнүн айтканын өзүбүздүн сөзүбүз менен өзгөртүп айтабыз. Бул кыйыр сөз деп аталат. Indirect speech. Мисалы, Alex said that he liked the color of my dress. Alex ага менин көйнөгүмдүн өңү жагат деди. Демек, бул сүйлөмдө дагы Alex said деген сүйлөмдү коштук. Alex айтты. Андан соң Alex'in айткан сөздөрүн өзгөртүп, өзүбүздүн сөздөрүбүз менен сүйлөдүк дагы, жөн гана мазмунун жеткизип айтып бердик. Тырмакча колдонулган жок. Демек, англис тилинде башка бирөөнүн айтканын эки жол менен кайрадан айтып бере алабыз. Биринчиси тике сөз, direct speech, бирөөнүн сөзүн сөзмө сөз жеткизүү, көбүнчө жазуу түрүндө кездешет. Экинчиси болсо кыйыр сөз, indirect speech, башка бирөөнүн айтканын өз сөзүбүз менен жеткизүү. Кээде indirect speech, reported speech деп да аталат. Эми эки сүйлөмдү салыштырып карап көрөлүк. Direct speech жана indirect speech. Жазууда экөөнүн эмне айырмасы бар? Биринчи, тике сөздө башка бирөөнүн айткан сөздөрү өзгөрүүсүз сөзмө сөз тырмакчанын ичинде жазылды. Ал эми кыйыр сөздө тырмакча колдонулган жок. Кыйыр сөздө биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдү that деген сөз байланыштырып турат. Андан кийинки айырмачылык, кыйыр сөздө ата тоштор өзгөрдү. Мисалы, тике сөздө I жана your деген ата точ, кыйыр сөздө he жана my деп өзгөртүлдү. Андан кийинки айырмачылык, тике сөздө етиш учур чакта турат. Ал эми кыйыр сөздө өткөн чакка өзгөртүлдү. Тике сөз менен сүйлөм түзүү оңой. Ал эми кыйыр сөздө сүйлөм түзүү үчүн бир нече эрежелерди билүү керек. Анда эмесе тике сөздү кыйыр сөзгө өзгөртүүдө кайсы эрежелер колдонулат карап чыгалык. Кыйыр сөздө indirect speech сүйлөм эки бөлүктөн турат. Reporting clause, кыргызча негизги сүйлөм десек болот. Берилген сүйлөмдө Alex said, бул reporting clause. Экинчи бөлүгү болсо reported clause, багыныңкы сүйлөм. Бул башка бирөөнүн айткан ою же болбосо сөздөрү. Негизги сүйлөмдө бир гана say, айтты деген сөздү колдонбойбуз. Эмне жөнүндө айтып атабыз, ошого жараша ар кандай сөздөр колдонулат. Мисалы, he thought, ал ойлоду, he explained, ал түшүндүрдү, she agreed, ал макул болду. He said, I work at school. Ал мен мектепте иштейм деди. Бул сүйлөмдө he said негизги сүйлөм өткөн чакта турат. Эгерде негизги сүйлөм өткөн чакта турса, же өтүп кеткен нерсе жөнүндө сүйлөп атсак, анда багыныңкы сүйлөм өткөн чакты карай өзгөрөт. Мисалы, багыныңкы сүйлөм учур чакта турат. Present simple. I work at school. Мен мектепте иштейм. Демек, тике сөздөн кыйыр сөзгө өзгөрткөндө, бул сүйлөм өткөн чакка өзгөртүлөт. He worked at school. Past simple болуп өзгөртүлдү. Төмөнкү таблицада тике сөз кыйыр сөзгө кантип өзгөртүлөт көрсөтүлдү. Мисалы, тике сөздө present simple турса,
кыйыр сөздө past simple болуп өзгөртүлөт. Present continuous past continuous болуп өзгөртүлөт. Жана ушундай эле андан ары ушул сыяктуу бир кадам артка өзгөрүп кете берет. Тереңирээк түшүнүш үчүн мисал карайлы. Robin said we are getting married. Негизги сүйлөм Robin said өткөн чакта турат. Андан кийин багыныңкы сүйлөм present continuous. Демек, кыйыр сөзгө өткөндө present continuous, past continuous болуп өзгөрөт. Are getting бул жакта were getting болуп өзгөрдү. Андан кийин көңүл бура турган нерсе бул ата тоочтор. Эгерде сүйлөмдө ата тооч болсо, алар дагы өзгөрөт. Мисалы, бул жерде we, биз деген ата тооч, кыйыр сөздө алар, they деп өзгөрдү. She said my parents gave me a lot of books. Бул жакта биринчи көңүл бурабыз. She said өткөн чакта турат. Андан кийин багыныңкы сүйлөм my parents gave me a lot of books. Бул дагы өткөн чакта турат. Демек, кыйыр сөзгө өткөндө past simple, past perfect болуп өзгөрүлөт. Ошондо she said that her parents had given her a lot of books деп өзгөрттүк. Gave past simple, had given past perfect. Экинчи көңүл буруу турган нерсе кайрадан эле ата тоочтор. My, me, булар бул жакта her parents, her деп өзгөрттүк дагы, экинчи ата тоочубуз болсо дагы her деп өзгөрдү. Dad said I will not lend you my car. Тике сөз Dad said that he would not lend me his car. Кыйыр сөз. Биринчи көңүл буруу турганыбыз Dad said негизги сүйлөм өткөн чакта турат. Андан кийин I will not lend you my car. Бул future simple. Келер чакта турат. Will кыйыр сөзгө өткөндө would future in the past болуп өзгөрдү. Андан кийин көңүл буруу турган бул кайрадан эле ата тооч. I, мен, кыйыр сөздө he болуп өзгөрдү. Ал. Не үчүн he? Анткени атасы ал. Андан кийин my car. Менин машинам. My деген ата тооч. Бул жакта his деп өзгөртүлдү. Эгерде биз белгилүү же туруктуу нерсе жөнүндө кеп кылып атсак, анда ал өзгөрүүсүз айтылышы керек. Мисалы, the teacher said water boils at 100 degrees Celsius. Мугалим суу 100 градуста кайнайт деп айтты. Бул учурда мугалимдин айткан сөзү учур чакта турат. Биз тике сөздөн кыйыр сөзгө которгондо ал дагы эле учур чакта колдонулат. Өткөн чакка өтпөйт. Себеби бул белгилүү, туруктуу нерсе 100 градуста кайнайт суу, бул өзгөрбөйт. Ошондо биз кыйыр сөз мындай болуп калат. The teacher said that water boils at 100 degrees Celsius. Мугалим суу 100 градус Цельсиуста кайнайт деп айтты. Ал эми сүйлөмдө убакытты билдирген бүгүн, эртең, өткөн жумада же болбосо this, today, this сыяктуу сөздөр колдонулса, анда бул сөздөр дагы өзгөрүлүп колдонулат. Мисалы, this деген сөз кыйыр сөздө that деп которулат. Today деген сөз кыйыр сөздө yesterday деп колдонулат. Жана бул таблицада көрсөтүлгөндөй өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы, he said I work today. Бул тике сөз. Ал мен бүгүн иштейм деди. Кыйыр сөздө he said that he worked yesterday. Ал кече күнү иштедим деди. Демек, бул сүйлөмдө today деген сөз убакытты билдирген кыйыр сөздө yesterday деп алмаштырылды.
Андан кийинки мисал. Mary said, I am busy these days. Mary айтты, мен бұл күндері бош емесмін. Кыйыр сөздө. Mary said that she was busy those days. Mary ошол күндөрү бош эмес экендигин айтты. Демек, these days. These деген сөз those деп алмаштырылды. Себеби биз өткөн чак жөнүндө мурунку болгон нерсе жөнүндө айтып жатабыз. Ошентип тике сөздү кыйыр сөзгө өзгөртүүдө биринчи сүйлөм кайсы чакта турат көңүл бурабыз. Андан соң сүйлөмдүн чагын өзгөртөбүз, ата тоочторду өзгөртөбүз. Эгерде сүйлөмдө убакыт же болбосо орунду билдирген сөздөр болсо, аларды дагы өзгөртүшүбүз керек. Бүгүнкү сабакта жеке жана кыйыр сөз тууралуу жалпы түшүнүк бердик. Кийинки сабактарда ар бир бөлүгүнө кененирээк токтойбуз. Ага чейин бул сүйлөмдөрдү өз алдыңызча тике жана кыйыр сөзгө өзгөртүп жазып көрүңүз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Каналыбызга жазылууну унутпаңыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыз.